биздин атабыз Адам алейхисаламды жаратып, рух бербей, бейиште жараткан. Бир нече убакыт коюп койгон. Бир нече убакыт койгондо шайтан, ал иблис, ал убакытта бейиште болчу. Келип айланып көрдү. Көрүп туруп, адамды ичи бош болчу. Бул рух салын электен мурун. Анан айтты, мун адам ла ятамалак. Өзүн өзү кармай албайт. Кармай албайт деген сөз, өзүнүн шахватын кармана албайт, ачуусу келген убакта ачуусун баса албай турган кылып жаратыла турган махлук экен деп сезди, байкады. Бирок чындыгында ошентип жаратылган. Кийин Аллах Таала рух берди. Аллах Таала бейиште калашынча кылып жаратты. Бирок шайтан ошол нерсеси менен азгырды. Тыюу салынган даракка азгырып ошол нерсеге жакындады. Ал нафсини кармана албай кала турган кемчилдик болгондуктан. Биз бардыгыбыз Адам атанын балдарыбыз. Биздин бардыгыбызда нафсибизди кармана албай турган кемчилдигибиз бар. Шахва келген учурда. Ачуу келген убакта ачууну кармана албай турган мүнөздөрүбүз бар. Ушинтип жаратылганбыз, биз ошону оңдоп кетишке милдеттүүбүз. Эгер кимде ким аны оңдобосо, демек шайтанга шерик болуп кете берет. Шайтан ушул жол менен гана азгырат. Биздин бир эле душманыбыз бар. Шайтан. Ал шайтан ушул жол менен гана азгырат. Иннан нафса ла аммаратун бису. Аллах Таала бизге жардам берип, кабар берип айтат, чындыгында силердин нафсиңар жамандыкка буйруйт. Биздин жан дүйнөбүз, нафсибиз жамандыкты тезирээк алат. Жана барго, бир адамды мен ушул жерде мактасам, кайсы бир жердечи, аны даражасын көтөрө турган деген. Имандуу адамда, имандуу адам канча мактасаң дагы даражасын көтөрсөң туура эле болот. Ал жок. Аны мактасаң, азыр ушул күндө бизде ушундай да. Бир-эки адам коштошу мүмкүн, калгандары унчукпай кое берет. Эми тетрисинче анын даражасын түшүрүп сүйлөй турган болсом, жамандай турган болбосо, дээрлик көпчүлүк жабалактап кошулуп кетет. Бул мындай болот, ана мындай болгон, ана мындай болгон. Окуясына кете бере тургансыз. Ал эмне деген нерсе? Ал адамдын нафси жамандыкка буйруйт. Мисалы, мынау сабактар, хутбадагы сабактар, дагы башка бир устаздардын сабактары биздин телефондорубузда бар. Азыр Кудайга шүгүр, билбей калдым деген заман жок. Канчалган китептер которулат, телефондордо, интернеттерде бар. Бирок бекерчилердин, ырчылардын ырлары, жөн клиптери, бир пайдасыз бир нерселери көбүрөөк көрүнөт тугандар. Ал эмне дегени? Ошону мусулмандар эле көрөт көбүрөөк. Салыштырмалуу айтам да, мына Аллах Тааланын аят хадистерин уккандан караганда жөн мааниси жок, бир көңүл ачам деген бир анча-мынча шариатка туура келбеген нерселер көбүрөөк көрүнөт. Анткени бул далил болот Аллах Таала Куранда айткан сөзүндө. Иннан нафса ла аммаратун бису. Чындыгында адамдын нафси жамандыкка буйруйт. Эми жамандыкка буйруйт деп кете берген болбойт деп айттык. Анткени бул кемчилдик. Кемчилдикти оңдош керек. Куду кийими жок төрөлгөнбүз, кийинип өзүбүздү оңдоп кетип аткан сыяктуу эле ал нерсени дагы оңдоп кетишибиз өтө зарыл. Жакшылык менен жамандык барабар эмес. Экөө эки башка. Эч качан бирдей болбойт. Аллах Таала Куранда айтты. Жана сага жамандык кылган адамдарга жакшылык нерсе менен жооп кайтарган. Эгер ошондой кылган болсоң, аны менен сенин ортоңдо өтө жумшак, эң жакын достук пайда болот деген. Муну Аллах Таала бизге айтып атат тугандар. Жакшылык менен жамандык эч качан бирдей болбойт тугандар. Ал дегени сиздин ачууңузду бирөө келтирип аткан болсо, мейли, сиз акыйкаттасыз, ал зулумду кылып атат, туура эместик ишти кылып атат. Ага сен жакшылык менен жооп кайтарган. Аллах Таала буйруп айтат. Мына ошентсең, аны менен сенин ортоңдо эң жакын достук, жакындык пайда болот деген. Аллах Таала бул аятта ла таставил хасаната ва ла саййиа деген аяттын мааниси жакшылык менен жамандык экөө барабар эмес дегени, бирөө сизди сөгүп кирген болсо, бирөө сизди айыптап кирген болсо, ал жамандык. Эми сиз ошол жерде тишиңизди тишке басып, сабыр кылып, анын катасын ыймандуу болгондугу үчүн кечирип, бул адам азыр сөгүнүп атат.
айыптап атат, жаман сөз айтып атат. Бирок бунун жамандыгына караганда анын ыйманы жогору турат. Ыйманы үчүн, Аллахты ыраазы кылыш үчүн мен муну кечирип коеюн, мээримдүү болуп коеюн, сабырды кылып коеюн деп өзүбүздү чоң көрсөтүп койсок, бул нерсе Аллах Тааланын алдында баалана турган нерсе. Ошондуктан Алла Таала айтат, жакшылык менен жамандык барабар эмес. Ошол жада калса, бирөө сиздин үстүңүздөн түшүп келген учурда дагы сооп иштеп койсо болот. Буну Аллах Таала айтат. Жамандык менен жакшылык тең эмес деп. Жана эгерде жакшылык менен жооп кайтарылса, кийин аны менен ортосунда эң жакындык, достук пайда болот деген. Анткени баары бир ыймандуу да. Бирөө келип эле зулумдук кыла берсе, экинчи тараптан жооп болбосо, ал адам деле ойлонот. Өтө бир яхуди болуп, өтө бир динден чыккан начар адам болсо билбейм, бирок кайра эле бир адамды тепкилей берген адамдан тебип аткан адам дагы кыжырат болуп кетет. Кайра өзү кечирим сурай турган даражага келип, аны Аллах Таала айтып атат. Бирок азыр кандай болуп атат? Эгерде биз бирөө менен душмандашкан болсок, жаман көргөн болсок, ушунчалык жаман көрүлөт, ушундай душмандашылат, андан кийин нарагында душмандашуу жоктой. Душмандашуунун акыркы чегине чейин. Мына бул туура эмес, урматтуу туугандар. Пайгамбар айткан: "Вабгид багидака хауна ма аса ай якуна хабибака яуман ма." Сен жаман көргөн адамыңды орточо жаман көргүн, анткени бир күн сага эң жакшы адам болуп калышы мүмкүн деп. Аллах Таала Куранда айткан: "Ва ма юлаккаха илля алладина сабару, ва ма юлаккаха илля ду хаддин азим." Аяттын уланысында сабыр кылгын деп Аллах Таала Куранда айтып атпайбы? Сага жамандык кылганга жакшылык менен мамиле кылгын, ортодо достук болот деген аяттын уланысында айтат. Бул нерсени, азыркы айткан аяттан сабакты бир гана сабырлуу адамдар гана кабыл алат. Ома юлаккаха деген сөз аятты угуп, ага амал кылып, сабак алган адамдар, булар сабырлуу адамдар. Жана алардан ошондой сабак алган адамдар, аят хадистен сабак алгандар өтө улуу үлүш ээлери, өтө чоң сооп ээлери гана болот деп. Жана дагы Аллах Таала бул аяттын уланысында: "Имма яңдаганнака минеш шейтаны назгун фастаиз биллах, иннаху вас-самиул алим." Эгерде силерге шайтан ушул жол менен азгырса, ачууңарга тийип, ачуу жол менен азгырган болсо, анда Аллахтан коргоо тилеп, Аллахка кайрылгыла. А'уду биллахи минеш шейтанир ражим. Аллахым, ушул каргышка калган шайтандын азгырыгынан сактооңду сураймын деп Аллахтан коргоо тилегин чындыгында Аллах Таала угуучу жана билүүчү.